Бишкектин жанындагы Восток конушунун кире беришинде Subaru Legacy үлгүсүндөгү унаа күйүп кетти. Окуянын видеосу Штраф KG баракчасына жарыяланды. Алдын ала маалыматтар боюнча унаа кыска замканияден улам күйүп кеткен. Айдоочу өзү бүгүн гана Дордой соода борборунун аймагындагы күйүүчү май чыпкасын алмаштырганын айтууда. Маалымат булак Cactus Media. Ноокат районундагы селде 125 үйгө зыян келтирилген. Ноокат районунда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин ордун басары Акылбек Мазарипов билдирди. Анын айтымында Апшырат аймагында сел жүрүп 125 үйгө зыян келтирилген. Анын ичинен 25 үйдүн короосуна жана жер төлөөсүнө суу кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 7 техника тартылып, 130 кызматкер жергиликтүү бийликтен 450 адам иштеп жатат. Бир бала бакчага суу кирген, ал тазаланып бүттү. Алдын ала маалымат боюнча 3 үй авариялык абалда турат. Селден каза болгондордун саны 9 адамга жетти. Алардын көпчүлүгү өспүрүмдөр экендиги кабарланган. Маалымат булак Турмуш Медиа. Камчыбек Ташиев футбол боюнча жаштар курамасы менен жолукту. Бүгүн 30-июнда Кыргыз футбол биримдигинин КФБ президенти Камчыбек Ташиев өлкөнүн U20 жаштар курама командасынын машыктыруучулар штабы жана оюнчулары менен жолугушту. Бул туурасында КФБ кабарлады. Маалымдалгандай, жолугушуу Жалал Абад шаарындагы Барселона академиясында өткөн. Камчыбек Ташиев курама команданын оюнчуларына келе жаткан Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын жаштар курамалары арасындагы эл аралык мелдешинде КФУ 20 чемпионшип ийгилик жана жеңишти каалап өттү. Эске салсак, Кыргызстандын курама командасынын катышуусундагы бул мелдеш 5-июлда Жалал Абад шаарынын Курманбек стадионунда старт алат. Маалымат булак Супер KG. Ошто активист кыз 50 000 сом акча алууга шектелип кармалды. Кечээ 29-июнь күнү Ошто өзүн блогер деп тааныштырып, башка адамдардан опузалап акча талап кылууга шектелген кыз кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Ош облустук ички иштер башкармалыгына Ош шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал өзүн блогер деп тааныштырган кыз опузалап акча талап кылып жатканын билдирген. Бул факт Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Кара Суу районунун 1993-жылы туулган тургуну арыздануучудан 2024 жылдын март айынан тартып социалдык баракчаларыма сиз жетектеген кызмат жөнүндө терс көрүнүштү чагылдырам деп опузалап коркутуп бир нече жолу акча алганын. Андан сырткары iPad үлгүсүндөгү планшет талап кылганын аныкталган. Топтогон материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 208-биринеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам тергөө жүргүзүп, аталган жаран 50 000 сом акча алып жаткан жеринен кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө уланууда. Буга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгы активист Жаныбек кызы Гүлпери кармалып, тергөө абагына киргизилгенин тастыктаган. Ал Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кармалууда. Жаныбек кызы социалдык тармактагы өзүнүн баракчасына "Мени подстава кылышты, аким максатына жетти" деген билдирүү калтырган. Маалымат булак Турмуш KG. Акылбек Жапаров Ноокат районунда селдин каза болгондордун жакындарына барып көңүл айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы тик учак менен жапа чеккен кожолуктарды карап чыгып, жаратылыш кырсыгы келтирген зыяндын көлөмү менен таанышты. Ал ошондой эле ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. Мамлекет өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин тез жана натыйжалуу жоюу үчүн бардык зарыл ресурстарды берет. Биз жабыркагандарга ар тараптуу колдоо көрсөтөбүз жана бузулган инфраструктураны калыбына келтирүүгө бардык күч аракетибизди жумшайбыз, деди Жапаров. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Урматтуу коллегалар, ЧС бир топ эле жерде жүрүп атат, бирок ушул адамдардан ажыраганыбыз эң кейиштүү болуп атат. Бул боюнча дагы өзүнчө анализ кылып, андан ары ушундай случайлар кайталанбай тургандай кылып иш-чара аракеттерибизди бир сыйрасылар менен такташып алайлы. Бобек Эргешевич жакынкы арада 2-күнгө чейин кечкирилгис чараларды министрлер кабинетине киргизгиле.
жергиликтүү бийликтегилер, республикадагы бийликтегилер эмне кылат экенибиз. Таза суу менен өзүңүз айткан жанагы суга суусулардын баарын тең ордоруна келтириңиздер. Анан мындай эс алуучу зоналарда эң чоң мүчөлүштүктөрдүн бири байланыш болуп отур. Мегаком компаниясы менен Телекомго тапшырма берилсин. Жакын арада ошол эки жерде байланыштардын баары ордоруна келтирилсин. Азамат Сактанбекович. Кимдерге кандай жардам беребиз, ошо зыяндын суммаларын аныктап, тактап туруп, анан биздин өкмөткө киргизгиле. Мына МЧС мурун атайын кагаздарын жиберип предписание кылган экен. Эң биринчи көпүрөдөн жана Кызылкыя көмүр мурун көмүр казып жүргөн экен акционердик коом. Ал мосттун баарын ошо көтөрүп, суунун баарын биринчи топтоо ошол жерге. Анан ошондон баштап анан селдин баары күч алып, анан ылдыйкы көпүрөгө келет. Мына ошол эки 3 чоң жерден тоскоолдук болгон, ошол жерге суунун баары топтолгон. Андан кийин анан селдин баары ылдый жакка агып, үйлөргө зыян келтирди. Жанагы кишилер кууш жерге капталып калганда аябай чоң массадагы суу келген да. Эми МЧС болсо жакшы эле иштеген экен, убагы менен жергиликтүү бийлик элдер дагы эми кесепеттин жоюунун үстүндө иштешибиз керек, урматтуу коллегалар. Силерге эмне жетишпейт, мага жеткизгиле, Элчебек Нажибович. Мына Азамат Сактанбекович да келди, администрация менен тыкыз байланышта болгула. Азыр баарын кайра ордоруна келтирип, өзгөчө момундай ысыкта таза сууну жеткизгиле. МЧС биздин берген пожарный машинелерди УОСтогу водовоздордун баарын тең колго алгыла дагы элдерге сууларды убагында жеткизип берип тургула, бака суунун баарын ордуна келтиргенге чейин. МЧС кетпесин бияка, таза суунун, головнойдун баарын тең ордоруна коюп, кайра сууну туташтырмайынча. Керек биз подрядный организацияларды чакыргыла, ошо суунун баарын ордоруна коюп берсин. Кайсы жерден бизден жардам керек, айтыңыздар, биз акчалардын баарын бөлүп беребиз, техникадан жардам берели. Бирок тез арада ушунун кесепеттерин жоюунун үстүндө иштеңиздер. We'll be right back.